kessin. Жазда biz boşqa ayırıp suap keleriz. Арықты көріп ичкибиз ham кебейт. Памперс барбы, баклажка барбы, бары жоқты теш айттар олға. Bana 16,5 ming zorlar aldı. Bebeçeler kaldı da unutmayın. Sen yoksun, bazada yoksun deyip kuvub jiberadat barsakçı. Soğukta soğuk döve, ıslıkta döve beçerler çeker kapçıp koygan şartı yok. Bana baldarımızın kiyimini seçmeye jatkızar. Jalgamasaydım nevreler. 12 birden keyin uktayız, çala uktayız. Köyle Bişkek'e, Oşko, ошол жака үйлөрүн ташап, мен квартирада жашап атат. Жалпы Баткен элине, жалпы Кыргызстанды коргошко да биз даярбыз. Кетпейбиz, эч качан кетпейбиz. 12 баш койуну айдап кирип кетти тажик. Төлөп бергенде жок. Бул Тажикстан менен 3 тарабынан чектешкен Баткен районунун Самаркандек айыл өкмөтүнүн паскары айылы. 3 миңден ашуун калкы бар айылга эл декабрда эле кайтты. Анткени Тажикстандын сентябрдагы аскерий агрессиясы мына ушул паскарыкта башталган эле. Он 4 сентябрда ушу Муса Кадыр атындагы орто мектебинде окуу процесси жүрүп атат эле. Түштөн кийин 2 сааттан кийин биз районодон рухсат сурадык. Районо өзүңөрдүн кырдаалыңарга карап эвакуацияны жүргүзгүлө деген буйрукту берди. Анан ошол 2 сааттан баштап биз балдарды үйгө таратып эвакуация кылдык. Ар бир окуучуларды. Андан кийин ошол согуштан кийин ок атуулар болгондон кийин балдар окуу процесси 1 ай окуу болгон жок. Азыркы мезгилде абалыбыз Муса Кадыр атындагы орто мектебинде тынч, жакшы, кырдаал өтө жакшы болуп турат. Окуучулар дагы мындайча айтканда бир 80% окуучулар окуп жатат. Эми азыр бизде эле ушул убакытта дагы айрым бир кеткен окуучулар келсе, биз сөзсүз түрдө Муса Кадыр атындагы орто мектебибизге өзүбүздүн окуучуларды кайра алууга биз даярбыз. Себеби кырдаалды биз көрүп, түшүнүп турабыз. Айрым бир ата-энелердин шок турган мезгилде балдар дагы шок болуп калды, коркуп турат. Биз бул абалды түшүнөбүз. Ошол үчүн кечигип келсе дагы биз окуучуларды алганга даярбыз. Негизи ошол жаңжалдан кийин балдар окууга келди, анан мындай балдар арасында маанай өзгөрүп же бир ушундай жабыркаганы байкалган жокпу психологиялык жактан? Балдардын эми ошол окуучулардын арасында эми корккон, андай психологиялык жардам болду. Анан помощь жардамдар келди. Анан мугалимдер дагы тез арада ичинде түшүндүрүү иштерди жүргүзгөндүгүнө байланыштуу. Азыр окуучулар толук эле келип калды. Негизи бирок сиздерге кыйын эле болсо керек, негизичи. Мисалы үчүн балдар ошо эвакуацияга болушат, анан 1 ай, 2 ай жок болуп кайра келишет. Мындай мугалимдерге дагы психологик жактан бул оорбу? Туура, бул өтө мындай оор. Азыр мезгилде биз коңушу ушу Тажик Республикасынын жарандарга толук ишене албайбыз. Бирок балдардын ден соолугу, балдардын өмүрү биз үчүн өтө кооптуу. Биз аны сактаганга, анан ар дайым ата-энелер менен байланышып, булардын ден соолугуга дайыма көмөк көрсөтүп келе жатабыз. Ошол 14-күнү мектеп кандайча жабыркады? Эми ошол 14-күнү мектебибизге мына биздин спорт залга мына көрдүңөр бир 8-9 жерге автоматтын ошол октору тийди. Бирок ошондой болсо дагы биз коркпостон окуп жатабыз. Айрым балдар мына бул корккону айылда коркунучтуу, себеби паскарык айылы Тажикстанга өтө жакын чегара болгондуктан ата-энелер кээ бирөөлөр коркуп делолорун алып кетишкен. Бирок алып кетсе деле азыр бизге өздөрүнүн айтуусу боюнча алар ошол башка мектептерде окуп жатышат экен, Бишкекте, Ошто. Бирок кайсыл убакытта алар келсе, биз кайрадан өзүбүздүн мектепке, ушул Муса Кадыр мектебине алганга даярбыз. Бул акыркы жаңжалда болгондо көп адам мындай сезбей, билбей калгандыгына байланыштуу. Ушул сиренаны МЧС тарабынан, Баткен району МЧС тарабынан коюлуп берилди. Азыркы мезгилде бул иштейт.
кайсы эгер ушундай каттуу бир кокустук бир нерсе болсо, ушуну менен бизди эвакуация кылат да, элди анан мектеп окуучуларын дагы. Буга чейин негизи телефон аркылуу эле айтылган да? Буга чейин телефон аркылуу жана группаларга, мектептин группаларга берилип, ата-энелердин группаларга берилип кооптоп келгенбиз. Азыр ушуну куруп бергенден бери Сиренаны ушул жардам менен окуучуларды эвакуацияга чыгарабыз. Таң атпай айылдан жаш балдар, аялдар, карыялар качкан. Эркектердин айрымдары үй бүлөлөрүн коопсуз жайга алып баргандан кийин айылга кайра кайтып келишкен. Аскерий агрессияда Паскарыктан 2 жай тургун каза болду. Ошондой эле 5 үй өрттөлүп, ондогон турак жай тонолгон. Мектептен кабар алып чыксак эле бизди ондогон келиндер, апалар күтүп турушкан экен. Алар Паскарыкка журналисттер биринчи жолу келишти деп көйгөйлөрдү айтып берүүгө камданып жатышыптыр. Биз дагы ошол жаңжал болгонун угуп, балдарыбызды алып, ошо колубузга кирген буюмдарыбызды алып, бир аз. Анан ошо өзүбүздүн унаа менен Рабатка качтык. Ошол жакта 2 күн туруп, анан ошо боюнча Актурбакка барып жашадык. Кайра Баткен центрине келдик. Эң акырында Кадамжайга барып 2 ай ошакта жашадык квартирада. Келгенибизге эми 10 күн болуп калды. Азыр эми элдер бар, жашоо болуп атат. Бирок кооптуу. Кайрадан уруш болбойт деп эч ким айта албайт. Ошо коркуп жашап турабыз. Бул негизи Паскарык айылы Тажикстан менен кандай чектешет, ошону да айтып берсеңиз. Биздин айыл Тажикстан менен ушул П формасында чектешет да, 3 жагынан Чарку, Сур, анан бул жагы Шурап менен чектешет. Бизде ушул бир эле туш тарабыбыз эле эмеге качканга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Аябай кооптуу. Бизде биринчи очередь раса суу проблемасы өтө катал да. Таза суу вообще эле. Ошо ар бир үйдө жалган айтпасам 5-6 там бачоктору бар. Семьясы ооруларда 10тадан бар, адай сары бачоктон. Анан коңшунун машинасы жүрөбү, жолдогу машиналар токтотуп шолорго артабыз. 2 күн суу келет, 2 күн токтолот. Бир кылда энди мынантып иштегилер ала албай калат да. Анан ошолорду ошо ана арыкка барсак, арыгыбызга эми Тажикстандан суу келет да. Көбүнчө эле ол арыкты көрүп ичкибиз эм келбейт. Памперс барбы, баклажка барбы, бар жокту ташайттар олго. Ичкибиз эм келбейт. Анан таладагы эгиндерибизге суу дагы ошол Чарку жактан келет бизге. Олар айны эге турган маалда, сугара турган маалда раста бизди кысып, сууду танкс кылып коет. Анан скважина суу чыгарып берген, о скважина сууан быйыл иттей кыйналдык. Мен өзүм талага нече жолу барып, мына нече адамдар менен уруштум чындап эле. Энди талабызга жетсе, ояктан алеге тосуп алаттар, бара бересин, келе бересин, 2 күн суу коесун, акмак болуп оям чыкпайт. Эгиндерибиз жакшы көгөрбөй эле түйшүмөн бербей, ошентип раса кыйналдык быйыл. Кургап калды. Анан анабы чегерадагы үлүш жерлердеги дарактар полный эле куруп калды. О чегерадагылерге эч ким барбай эле койду. Анан биздин Паскарыктын эли өтө коопсуз да. Манандача мындай жалпак тил менен айтканча кап элебиз да, биз кап. Баяркы. Мынтуу эле жолубуз бир жактан да ушундай проблема, анандай көйгөй болсо, ушундай эле чыксак, Шороптон атылса, шу жолубузга түшөт, Чаркудан атылса, жолубузга түшөт. Биз эле мандыражан болуп калабыз чындап эле. Кечеги көйгөйдө мана балдарыбыз калып кетти. Машинасы жоктуктан, эжелер калып кетти, лично менин коңшуларым калып кетти, машиналарга ок тийди. Ошо бизге ушул неме жактан жардам берилсе, ошо машина коюп берсе, биздин айылыбызга алып качкандайам ошо өкмөт жактан машина коюлса, аны ошо аялдарды, балалууларды ошо өкмөттүн адамдары алып кетет дагы, биздин эркектер ушул өзүбүздүн айылыбызды коргоп калат деймин да. Мана кече мисалы үчүн битта машина, бул айылдан нечта машина болсо, полный эркектер бизди алып чыгыш үчүн алып кеттилер да. Ошого көбүнчө эркектер кабай калды дагы. Ошентип
Айылды тоноду да, mana çarkı jaktan kämide 40-45 üydü tonop ketdi. Bizde özü şu örük menen ele tirikçilik kısak. Mal menen tirikçilik kısak. Mallardı, örüklerdi polun ele urdap ketdi da. Hani endi mana kış gele atat, hazır kömürüz hem problema bolup atat. Жылда мындай маалда 5 каптан kömür берет эле, onu hem бербей жатат арзан баада. Ол ham жок болуп атат. 14 сентябрь күнү капыстан эле тажиктер кол салышты. Андан кийин бардык элдер качып кетти. Ошондон кийин эртесинин күнү эле карасак, менин бизге кабар барды. Биз Раватка качтык да бардыгыбыз, Паскарга элдин бардыгы. Карасак эле бардык мал мүлктөрдү, үйлөрүбүздү тоноп, тажиктер бардыгын алып кетип калыптыр. Энди мал мүлктөр майлени тонолсо тонолуптур. Бизге негизинен башыбыз эсен болсо болду деп ойлодук. Андан кийин бизде негизги көйгөй бардыгынан баягы биздин чегараны чечип берсин. Мына жерлерде баягы спорный жерлер болсо бизге зымторду тартып берсин. Эми ошол биздин көйгөйдү мүмкүн болушунча жеткириңиздер жогору жактагыларга. Андан кийин чегара статусун алганыбыздан кийин мына көз азыр машинеси бар, күйөөлөр Россияда деп келиндерибизге пособие чыгарып берилбей жатат да. Пособиясын үзүп жататчы. Андан кийин келиндер чындыгында эле пособие үчүн жашагандар дагы бар. Бизде коро малыбыз болсо, шаркырап аккан суубуз болбосо, же болсо миш болбосо, анан чындыгында эле пособие балдар үчүн керек да. Азыр чындыгында эле бар жок кымбат болуп жатса, анан пособие албаса, башка кылбаса, элдер кантип жашайт андан кийин? Бардык нерсе ошол жокчулуктан чыгат. Малдардын бардыгын, мисалы үчүн, именно менин да малым кетти, бардык кол коңшулардын, Паскарга элдин бүтүн малы мүлкү кетти, үйлөрү тонолду, үйлөрү күйдү. Андан кийин айтса ушунчалык проблема көп. Чегара статусун берди, эми биз эменин бул жерден кетпейбиз. Мисалы үчүн өмүрүбүздүн акырына чейин эме кыласың. Мына Паскар жалпы Баткен элине, жалпы Кыргызстанды коргошко да биз даярбыз. Кетпейбиз, эч качан кетпейбиз. Ата журтубузду коргойбуз. Бирок ошол биз кетпегенибизге жараша биздин проблемаларыбызды дагы көйгөйлүү маселелерди чечип берсин. Ошол күнү биздин айылыбыздан 2 жараныбыз каза болду. Бири жаш бала, эми 4 күн 5 күн болду эле Москвадан келгениге. Бечара аялы кош бойлуу эле, азыр төрөдө, жайлуу болсун, раса зор бала эле. Ошол эмеден жайылмадан шороп жактан түшүптүр да. Энди мен өзүм угушум боюнча да бир 50-60 кара кийимчендер түшүптүр. Түшкөндөн анан кийин биздин мергендерибиз ойтайм 2-3 эле солдат болгон экен. Анан биздин мергендерибиз барып ушу солдаттарга жардам берип, атып көбүнө ошо эшекте тажиктарды энди эме кылыптыр да. Анан ол бала бир снайперист балага жардам берип жаткан экен. Снайперист балага октарды ташып, анан ошойтте шу баягы бала жат деген экен да, ошо снайперист бала. Эртеси күнү өлгөн эм ошол бала барып шетте өлгөн эле деп алып кетти, шу түнүгө, астагфирулла, түнүгө. Анан ошол бала жат, шу бомба келе жатканда жат дегенде ошол укпай калганбы, ошол бомба түшүп ошол балабыз каза болду. Анан учубуздан мана Сур жактан 61-жылгы беле алам. 68 жараныбыз каза болду. Оям өзүбүздүн элибизди, ушу жерибизди коргоймун деп калган эле. Амма чыгып кеткенде калганда манабы Сур жактан келип жаткан, шороп жактан келген бомба түшүп, ол жараныбыз каза болду. Экөөнү ham өзүбүздүн айылга коюлбай, Рават айылыга барып жерге коюлду. Ошол. Анан шу биз мана уштагы мана Сур жактагы айылдаштарыбызды келгиле деп эле айтып жатабыз, бечерелер келбей жатат. Силер биз энди мана ортодо экенбиз да, ончо билбейбиз да. Мана чегерede жашагандар өтө эле кооптуу. Сууду чечсин, жазда биз башка айылга барып суап келебиз, вообще араа менен барып ишибиз бүтүп калат, шону менен кечкирет суу менен. Вообще бизге эч ким келбейт биздин айылга. Бирок шайлоодо келеби? Шайлоодо пулуну берет да, мага көзү боеп сайланып кеткенден кийин бардык унутуп калат бизди. Pulunu bermeyim, bizi çesni iştesin mi? Bizge pulu gerek emez bizge. Zımtorlarda tozsun mu? Çegralarga bütün zımtor tozsa biz köngülüz tok taşıyız. Asır biz üylerde oğluşka da vapçı oylanıyoruz. Üyüzde oğluşu kaysma aldı, jarlık edip dep. Bizge üyü gerek emez, bizge çegraların birinci zımtor menen tozsun. Suudu çessin, büt jaktı çeçip bersin bizge.
Азыр мына кышта суу шарылда агытканымен тажикка керек эмес үчүн агытат. Жазда бизге бир тамчы ham келбейт да. Бир тамчы ham келбейт. Жалдырап, арыктан тажик бир усурда сууну айдап коет бир аптада бир. Шону ичебиз, ол балдар барды касал. Бишкекке карап жөнөйбүз. Бишкекке барсаң балам пул. Кызылай коому деди, ондон деди, мына границадагы адамдарга акча бөлүндү деди да, $200. Ошол акчадан биздин элге именно берген жок да. Лично мен барып жолуктум Рескобанккачы. Мына Баткен областынын элиге берди да. Алар негизи биздин жабыркаган айылдарга бериш керек да ошол акчанычы. Тааныш билиш болуп, ошол акча да бизге тийген жок. Именно мен Матай одиночкамын да. Мына кары энелер, баатыр энелер бар. Биздин айылдачы майып, мүмкүнчүлүгү чектелген, ошондой көп балалуу баатыр энелер өтө көп да. Ошол ата энелерге эч кандай бизге өкмөт тараптан, жогору тараптан жардам берилбейт. Ошол маселелерди карагыла. Мына 16,5 миң зорлор алды. Бейбечелер калды да, унчукпай, сен жоксуң, базада жоксуң деп кууп жиберип атат барсакчы. Ошол маселени ham карасын. Мына биз акча алган жокпуз. Мына эже алдыңыз айчыны. Мына эч ким алган жок, сура баарынан. Эч ким алган жок. Именно биз чек арада көп октун арасында калдык. Лично мына эжелер, апалар, мына майтта турат, мына эже, мына сүйлөңүз. Мына эжеге апардым. Ошолор бүт кыйынчылык менен биздин элибизге 1 килограмм картошка да берген жок жардамчы. Площадка куруп берсем жакшы болмок эле жаш балдарга. Неге дегенде мына жазда тажиктин арыгы бар да. Күндүзү шайга кетип калат да. Биз ишибизди ташап барып издеп таап келишибиз керек да. Ана шаяктан бир анта места болуп, спорт площадка, бассейн, ушу балдарыбыз келип ушул жакта ойноп кетсе, жакшы болмок эле. Шуну ham бир эске алып койсо жакшы болмок эле да, балдарыбыз үчүн. Kömür sasan tam da atılsa yüreğin çıkıp korkuyorsun. Bana baldarımızın kiyimini seçmeye jatkızabız. Jalgamasa aytam nevrelerimizde. Kiyimini seçmeye jatkızabız. Kiyimini satadan geçer. Onda bir kiyimlerdi tüyüp baylar. Suzga koyup koyuyor suyunu. Tünüge korkuz çın ele. 12 birden keyin uktayız, çala uktayız. Ошого Kaçmalda dağıt et düşüyor. Biri bakırıp kalağı dep. Bize mana körüp turasınlar çegiravaz öte çakın. Çegiravazı bölsün, tınçlıkты bir neme kısın, yeli jurtubuz tınçıra uktasın. Kekte jürdük, Akbata'da jürdük. Neme balisa, neme doktorlar geldi dedi. Barsak nemedi. Ay men aytdım o bizge psikiyatr yok mu desem, şaharga varın dedi. O şaharga mı dememin balasında. Şu aytdım söndük neme kıla almadı. O başka nemeler vardı geldi. Körüngönüge körünü körmegönü kaldı söndük neme kılım. 70'e kirgen gör söndük temselip. Barıp jürdük nemede. 2 ay jürdüm söndük. психологтор келген жокпу? Ay kayakta keseceksin nemede. Şaharda körбөдүк psikiyatrda. Мен Кыргыз мамлекетинен ошол жогорку органдагылардан суранат элем, баягы СМБ, КГБ деген адамдар иштеш керек. Жөнөкөй мындай жарандардын, аялдардын, кишилердин ортосунан деле ошондой адамдарды коюп койсо, ошондо дагы бир коопсуздугубуз сакталабы деген ойдомун. Анан Паскарык айылынын тургундары менен сүйлөшө келгенде алар жайыт маселеси дагы бул жакта көйгөй жаратып жатканын айтышты. Андай эмесе бизге төрага эмне маселе болуп атканын айтып берет. Мен Самарканд айылынын Паскарык айылынын тургуну болом. Nooruzub töre. Men özüm ana şu Granada yaşayımın. Bizge jayıt turualı mesele bizge problem oltat. Jayıt. Bana kurtasınlar bana dön bizge karaytılar. Bundan gidete bana kırdılar. Artçada bizge karaytılar. Jayıt yürüyoruz. Bana 2 yıldan beri bana jalanga ötkөнгө da koybay koydu tajitler, sallatları. Ötseňler kelip kuup territoriya bizdige deyit. Bizdin sallatlar olsa karayt. Olayın territoriyanın arada ötpeyt. Barjak ötseň tajit sallatlar kelip kuğundayt. Bana былтыр fevral ayında bizim koydum ayteline kelip 143 başta kuup arla kamap 3 başımızı alıp kaldı. Berbe koydu. Allah ne verirse berbe kalsın. Bana jayıt yok bizde mal bakkanga. Kayakta bagayık. Даже mana agrotuzda даже su yok. Полевой же питьевой su da yok bizde. Малдар ошол урдалып, жоголуп, чек аранын ары өтүп кеткенде негизи компенсация берилеби же төлөнүп берилеби? Кандай болот ошол жагы? Yok, төлөнүп бербейт. Mana былтыр мен өзүм 2 эчки mana кошунун бир коюн алып калды. Төлөп бергенде жок. Mana чыңыз mana чаңыз застава. Төлөтүп берем деди. Начальник участковой биздин мелсалар төлөтүп беребиз деди. Төлөтүп берген жок. Кайта эле бизди басмалайт. Кой, унчукпай эле кой. Төлөп берген жок.
Mana kecha to'polonda mana büt elning molini quvib ketdi. Mesela men qaynagam öldü. Jarohat alib o'qdan öldü. To'polonda. 12 bosh qo'yni haydab kirib ketdi tajik. To'lab berganda yo'q. Ne только boshqalarni ham bodom mallarni haydab ketdi. Qo'ylarni haydab ketdi. To'lab bergan yo'q. Biz özümüzün canımızı özümüz bağı ılıkta oturağız. Mana kegen jokerlerge tan kun çıkıp meyen içim açışat. Bizim baldarımızdan hem yaş baldar kelip şetti qorup atat. Mana şart yok. Hiç şart yok. Bularga üy dağı yok beçerilerge. Tamağa kanday olur da yetişecek tamak beremiz. Yetişmesek bizden berelmeyiz. Şoğa mana şularga bir üy ana şekilde bir şart tüzü bersin deyeme. Kegen yardımda biz şularga berip şularga akça verevi, produkta canından verevi, ana şu soldatlarga şerke bir üy gerek. Обязательно bir üy gerek. Ya svet bolsa bu beçeralarga, ya kömür bolsa mana kömür yok hazır. Otura soğukta. Bu densoluk gerek de baldarımızday baldar bular. Bularda karaş gerek. Birinci şularda karaş gerek hükümet. Nege bularga üy seferbey ayday talağımanan tuvap kep koygan soğukta talağda tıratlar bular. Bizi koruyumun dep. Bizim içimiz açışotat bular için. Biz kam konuşuyoruz gerek. Biz yenemiz. Yüreğim sızdavat buları көрген сайын мен. Yüreğim sızdavat. Барын денсаулыгы жаны начар болуп атат да бул суукта. Чындайым суукта, суук дебей, ыстыкта, ыстык дебей бечерлер чегара кап кеп койгон шарты жок. Şu ayday talada oturarlar soğukta bitti vagonda. Tuğra emesse bu. Biz yukarı kengeçlerge kayrılağız, anaşeki aile hükümetlerge kayrılağız. İşteken bir korunan keletirgan bizden çoğunlarga kayrılağız, anaşeki bir üy sapersin saldatlarga. Bizim içimiz açışıda bizim en ele kokoyuz anaşı jokerlerin şettege şartı kızım. Медиахаб 3 тарабы Тажикстан менен курчалган Паскарык айылынан сиздер үчүн элдин үнүн жеткирүүнү аракет кылды. Биз менен болуңуздар.